Кана эмесе балдар, кыргыз тили жазуу сабагын баштайбыз. Таза, сулуу жазууга дептерлерди саздайлы, окуп билим алуудан күндө калып калбайлы. Сабактын темасы муун. Сабактын максаты муун жөнүндө маалымат аласыңар. Сөздөрдү муунга бөлүүнү билесиңер. Таза, сулуу жазуу менен бирге жоопкерчиликтүү, сарамжал болууга үйрөнөсүңөр. Анда эмесе балдар, көңүл бургула, эрежени билип алалы. Муун бир же бир нече тыбыштардан турат. Сөздө канча үндүү болсо, ошончо муун болот. Кайталайм. Муун бир же бир нече тыбыштардан турат. Сөздө канча үндүү болсо, ошончо муун болот. Демек балдар, дептерлерге жазабыз. Бугу айынын 19-у муун. 22-көнүгү Т, Р, К тамгаларын пайдаланып сөз түз. К, Н, Ү тамгаларынан сөз түз. Кайсы сөз пайда болду? Жыйынтык чыгар. Эрежени унутпа. Т, Р, К тамгаларды катыштырып сөз түзүп көрөлү. Т, Р, К, Т, Р, Р, К, Т. Мынакей. Эми Н, К, Ү тамгаларынан сөз түзүп көрөлү. Күн, үкү, нүкү, үн, күкүн, күкүк. Мынакей балдар. Демек, Н, К, Ү тамгаларынан сөздөр курадык. А Т, Р, К тамгаларынанчы сөз түзө алган жокпуз. Демек, үндүү тамгалар катышканда биз сөз түзө алат экенбиз. Демек, эрежени кайра эстейбиз балдар. Муун бир же бир нече тыбыштардан турат. Сөздө канча үндүү болсо, ошончо муун болот. Мынакей, үндүү тамгалар муун түзөт экен. Тапшырма. Алиппе китебибизден кирпи жөнүндөгү ырды көчүрүп жазасыңар. Канча сөз катышканын таап, канча муундан турарын жазасыңар. Демек, канча сөз катышканын таап, канча муундан турарын жазат экенсиңер балдар. Анда эмесе ырды эстейбиз. Кирпи кирпи тикенек, сени балдар билелек. Билген менен ке балдар, пайдаң баарын сезелек. Мынакей ушу ырды талдайт экенбиз. Биз билип алдык балдар. Анда эмесе эрежени эстейбиз. Муун бир же бир нече тыбыштардан турат. Сөздө канча үндүү болсо, ошончо муун болот.